Ногойбаев жашы жетилик кыздар өздөрү жыныстык катнашка макул болот деп айыптады. Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын башчысы Азамат Ногойбаев жашы жетилик кыздар өздөрү жыныстык катнашка макул болот деп айыптады. 31 мартта Борбордук ички иштер башкармалыгында түз эфирде ал белгилегендей, учурда жашы жетиликтерге карата кылмыштар көп болуп жатат. Тагыраагы жыныстык катнашка баруу көптөгөн фактылар бар. Биз жергиликтүү бийлик менен биргеликте көптөгөн чараларды, профилактикалык иштерди жүргүзүп жатканыбыз менен акыркы убакта дайынсыз жоголгон кыздар төмөнкүдөй кырдаалга туш болушууда. Алар балдар менен таанышып, андан кийин ыктыярдуу түрдө алар менен сексуалдык катнашка барып жатат. Албетте жашы жетилик кыздар менен жыныстык катнашта болгондор жоопкерчилик тартат. Андыктан эч ким жазага тартылбай калбайт. Жада калса өз жанын кыйган кызда турмушка чыккысы келген. Жашы жетилик болгондуктан бул кырдаал болуп кетти деп белгиледи Ногойбаев. Биздин мыйзамдарга ылайык 18 жашка чыккан адамдын 16 жашка чыга элек адам менен жыныстык катнашка баруусу кылмыш болуп саналарын белгилейбиз. Ички иштер министрлигинин Ичкиликтөө кызматы Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысына карата текшерүү иштерин баштады. Бул тууралуу Кактус медиа сайтына Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинен билдиришти. Билдиргендей, ички иштер министрлигинин ички чалгын кызматы Борбор калаанын милиция башчысы Азамат Ногойбаевдин сот тармактагы түз эфирде кыздарга карата буга чейинки билдирүү фактысы боюнча кызматтык текшерүү жүргүзүп баштады. Булак Кактус кежи.